Бүгүн эмгек жолу программабызда Элчибек Кадырбековдун эмгек жолу жөнүндө кененирээк маалымат беребиз. Ал эми Элчибек Кадырбеков негиздеген Акар компаниясында турган чагыбыз. Азыр ал жөнүндө дагы толугураак маалымат алып беребиз. Саламатсызбы, Элчибек? Саламатсызбы? Бүгүн Акар өндүрүш компаниясынын негиздөөчүсү катары ичинде кандай иш процесстер болот жана аны кандай себептен ачып калдыңыз, ошолор боюнча маалымат берип өтсөз. Саламатсыздарбы? Биз Акар компаниясы ачылганыбызга быйыл 5 жыл болуп отурат. 2018-жылы ачылганбыз. Андан бери көптөгөн ар кайсы товарлардын түрлөрүн чыгарып отуруп, азыр өзүбүздүн бир жолго келип алдык. Өзүбүздүн максатыбызды, өзүбүз каяка барабыз, кайсы рынокто сатабыз, бүт баарын азыр уже далилдеп алдык. Буга чейин мындай бир аз караңгыраак болчу. Азыр уже көп нерсени уже каяка барабыз билебиз да. Качан ачылган? 2018-жылы ачылганбыз. Ага чейин дагы мындан тышкары башка иштерди кылып келгем. Сезондук иштерди кылып келгем. Там Ысык көлдө, пляжда там кинотеатр ачып иштеткем. Андан кийин алма оптом сатып алып келип, Бишкекке алып келип сатып, анан туризм тармагында да бир аз эмгектенгем. Алда сезонный бизнестер болчу. Алматыга там горнолыжный турларды уюштурчубуз тоолорго. Сезонный ушундай бизнестерди кылып жүрүп, анан бир постоянный сезону жок бир бизнес кылайын деген максатым бар болчу. Анан 2017-жылы немеге корабльга, круизный лайнерге Европага барып иштеп, ошол жактан келип, чөнтөгүмдө $2000 акча менен келгем. Бир 140 000 сом болчу. Ошол 140 000 сомго станок азыр көрсөтүп кетем, бир кичинекей станок сатып алып, 12 метр квадратный помещение арендага алып, анан башталган. Азыр ошо 5 жылдан кийин көрүп отурасыздар, бул жакта чоңойдук буюрса, станокторубуз көбөйдү. Негизги максатыбыз Кыргызстан эле эмес, Кыргызстанда өндүрүп, дүйнөлүк рынокко чыгыш. Анан кыргызстандыктарды, именно кыргызстандыктарды жумуш менен, көптөгөн адамдарды жумуш менен камсыз кылуу болуп эсептелинет. Эми алгач бул жакта иш процесси боюнча тааныштырып баштай берсеңиз, кандай башталат? Иш күнүңүздөр эң алгачкы бир эле сувенирди кандай этаптардан өтөт, ошолор боюнча айтып өтсөз. Биз учурда эң мындай белгилүү болгон товарларыбыз булар. Жыгачтан жасалган дубалга илинүүчү сааттар, дүйнөлүк карталар, анан кичинекей балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү оюнчуктар болуп саналат. Ошолорду өндүрүш үчүн өндүрүш процесстерин айта кетсем, бул жактан биринчи жыгачтар, ушундай бул Россиядан келген жыгачтар, ушундай жыгачтар келет. Бул жакка жиналып да турат, жаңы эле алып келишиптир ошо. Бул жактан биринчи бул жакта бул покрасочная, да. Бул жактан ишин кирип көрсөңүздөр болот. Ушул жактан өң берилет, боелот, жыгачтардын ар кайсы өңдөргө, оттенокторго берилип боелот. Андан кийин станоктор бар. Булар высокоточный лазерный станок деп коет. Булар аябай акылдуу машина, булар компьютер менен байланышкан. Чертеждордун баарын ушул жактан жыгачты коюп туруп, жыгачты ушул жактан кесилет да. Бул жактан ар бир деталдын баары кесилип, бул жакта станоктордун баары бар. Мындай майда детальдарга мындай болуп чогулуп, ар кайсы өңдөр менен. Анан ар жак бетинде сборочная зона, чогултуу жагы ар жак бетинде, азыр ал жакты да көрсөтөм. Бул жыгачтар сиз неме Москвадан келет деп калбадыңызбы? Эмнеге кыргызстандык эмес? Бул березадан жасалган. Кыргызстанда тилекке каршы мындай жыгачтар өндүрүлбөйт бизде. Ошондуктан биз айла жок Россиядан алганга туура келет да. Жыгачтар ошо Россиядан алынат, анан сааттардын механизмдери дагы
Россиядан, Кытайдан, ар кайсы жерлерден заказ берип алабыз. Калганын баары биздин Кыргызстанда чогул бүт баары жасалат. Бул станоктор жөнүндө айта кетсек, бул Кытайдан заказ берип алганбыз бул станоктордун баарын. Эң чоң жумушту биринчи ушул станоктор аткарат. Булар акылдуу машиналар. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта азыр жыгачты кесип, анан жыгачка күйгүзүп жазылган нерселердин баарын жазып берип атат да. Биринчи чертеждордун баары компьютерде чийилип, тигил жакта офис бар, ошол жактан дизайнер баарын чийип, камдап берет. А бул жакта лазерде иштеген балдар ушул станокторду колдонуп, бүт баарын кесип даярдап беришет. Андан кийин тигил жакта чогултуу жагына өтөт. Бул жерде ошондо баардык эле станоктор бирдей ушундай кызматты аткарабы же ар бири ар башка функцияны? Бул жакта турган станоктордун баары эле окшош. Андан тышкары бул жакта да аз көрсөтөм. Ал жакта боёй турган станок бар, жыгачка өң берип сүрөт түшүрө турган. Бул жакта ультрафиолетовый станок. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта биздин сааттын ортосуна ушул биздин Кыргызстандын тоолору бүркүтү Кыргызстан деген жазуу менен биздин жаратылыш түшүрүлгөн сүрөттөр. Именно жыгачка, бул кагаз эмес, бул жыгачка түшүрө турган станок да. Ушундай принтер, ультрафиолетовый станок деп коет муну. Ошентип бул жактан боёлуп, кесилип, краскаланып, мындай принтерден ар кайсы сүрөттөр түшүрүлгөндөн кийин бул жакта биздин цехтын жарымы, бул жак чогултуучу жер бул жак. Бул жакта чогулткан жагында бир 7-8 бала иштейт. Ар бирөөнүн өзүнүн ушундай орундары бар. Өзүңүздөр көрсөңүздөр бул жакта инструмент койгон месталар менен өзүлөрү бияка сүрөттөр чаптап ошону көрүп жасашат. Этностук спорт түрлөрү боюнча уюштурулуучу эл аралык спорттук мелдештерди камтыган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Элчибек Кадырбеков үчүн жеке ишин өнүктүрүүгө жакшы багыт берген. Анткени ушул саамалыктан кийин улуттук баалуулуктардын калк арасында суроо талапка ээ экенин түшүнүп, ал жаатта иш алып барууда өнүгүү бар экенине ынанып, алдыга кадам таштай баштаган. Башында 5 жыл мурун компанияны ачып атканда андай деле мындай ой жок болчу. Башында дүйнөлүк компанияларды карап көрүп, ар кайсы конструкторлор, ар кайсы ушундай жыгачтан карта, бир нерселерди жасагандарды интернеттен көрүп калчумун да. Анан ошол станокту алгандан кийин рынокту неметип баштадык да, базарда башында шкатулка чыгарып көрдүк. Анан ошо дүйнөлүк рыноктогу конструкторлор бар болчу, ошондой конструкторлорду чыгарып көрдүк. Бирок биздин рынокко алар туш келбейт экен, суроо талапка ээ эмес экен. Анан 2018 жылы как раз көчмөндөр оюну болуп калды да. Эсикөлдө өзүм да көлдөн болом. Анан ошол жактан көчмөндөр оюнуна Кыргызстандын оймолору менен, чиймелери менен сувенирлерди, брелокторду, магниттерди чыгарып, ошол жака алып барып сатып, анан ошондо биринчи мындай суроо талап бар экенин ошондо сездик да. Ошондон кийин ушундай нерселерди жасап баштадык. Атына токтолсоз, эмне үчүн Акар компаниясы? Кандай маани түшүндүрөт? Акар деген бул жакта көрсөңүздөр биздин ар бир товарда бул жакта Акар деген биздин бул логотип. Акар деген эмнени билдирет десеңиз, бул менин ата энемдин инициалдары. Бул жака Абдыкалыков Кадырбек, Асанбаева Роза деген. Ошон үчүн компаниябыздын аты Акар. Бул жерде сиз жалпы канча адам эмгектенет, анан кийин сиздер жумушка алып атканда өзгөчө эмнесине көңүл бурасыз?
Учурда 15-тен ашык именно мо өндүрүш жагында 15 тегерек адамдар иштейт. Анан биздин отдел продаж сатуу немебиз бар, магазин бар. Ал жакта дагы, анан Казакстанда дагы азыр отдел продаж ачып, магазин ачып атабыз. 20га жакын адам иштейт учурда. Жумушка алып атканда эмнесин биринчиден эмнесин карайбыз деген суроого адамгерчиликтүүлүгүн карайбыз. Биринчи очередь, эгер канчалык акылдуу болсо дагы, канчалык жөндөмү көп болсо дагы, адамгерчилиги жок болсо, аны карабайбыз да. Биринчи очередь адамгерчиликтүү болуш керек. Экинчиден, энергиясы көп болуш керек, энергичный болуш керек. Кээ бир адамдар бар, акылдуу, адамгерчиликтүү, мындай көп нерсени билет, ошол сферада мисалы. Бирок энергиясы аз да, результат көрсөтүшпөйт андай. Ошон үчүн эң негизгиси ошо адамгерчилигине, энергиясына карайбыз. Анан мисалы өзүнүн жөндөмүнө да, талантына. Таланты мисалы бул жакта сборкага именно колу менен мелко моторикасы жакшы иштеген, бат иштеген, мындай ыкчам иштеген, билген балдарды жумушка алабыз. Тигил жакта мисалы станокто иштегенге компьютерда жакшы билими бар, компьютерди колдонгонду билген, чийгенди билген, ошондойлорду жумушка алабыз ал жака. Акар өндүрүш компаниясынын негизги максаты болуп Кыргыздын улуттук баалуулуктарын жайылтуу жана унутта калтырбай кийинки муунга жеткизүү болуп саналат. Биздин компаниябыз именно Кыргызстандын биздин улуттук баалуулуктарды чагылдырган нерселерди өндүрүп атабыз. Даже бул жактан азыр Кыргызстандын картасын карап көрсөк, бул жакта Кыргызстандын картасы түшүрүлгөн. Кыргызстандын картасы жыгач менен, бул жагында бүркүтү менен, Кыргызстан деген жазуусу менен. Ар бир Кыргызстанда биздин максатыбыз ушундай карта саат илинип турса, ар бир кыргызстандык биздин Кыргызстанда канча область бар экенин, канча шаар бар экенин ошолорун билсе деген дагы максатыбыз бар. Жакында эле бир видеодон көрүп калдык. Баткен жөнүндө бир балдар, жаш балдар айтып атышат. Баткен башка мамлекетте ойлошот экен, кичинекей балдарчы. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга сөзсүз Кыргызстанды үйрөтүш керек да. Кыргызстанда канча область бар, Кыргызстандын аянты канча деген мындай элементарный суроолор болгочу. Мына бул жакта көрсөңүздөр, биздин эң популярдуу болгон азыркы учурда 7 ата саат жасап атышыптыр. Бул жака ар бир кардар өзүлөрүнүн 7 атасын бизге жөнөтүшөт. Анан биз бул жака 7 атасын түшүрүп беребиз. Бул өтө биздин эл үчүн маанилүү нерсе деп ойлойбуз. 7 атасын билбеген кул деп коет. Кыргыздарда ошондой сөз бар. Ошон үчүн ар бир кыргыз өзүнүн 7 атасын билиши керек. Ошон үчүн 7 ата саатты билип койсо, өзүнүн балдары, үйдөгү бүт бары ошону көрүп жаттап алышат да. Жаш мындай өзүнүн жеке ишин алып кетем, жеке ишкер болуп кетем деп аракет кылып жүргөн балдарга кандай кеңеш берет элесиз? Өзүнүн бизнесин өнүктүрүп кетүү үчүн адам эң биринчи кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мындай артка келсек, эмне үчүн мен азыр учурда 30 жаштамын. Эмне үчүн мен ушул тармакта кеткеним да, бизнес жагындачы. Ойлоп көрсөм, мектепте жүргөндө эле көбүнчө ушундай немеге шыгым бар болчу экен да. Мындай бир нерсени алып, сатып. Азыр бир пример келтирип кетейин. Мен Ысык көлдө чоңойгом. Ысык көлдө биздин огороддо өрүктөр бар да, абрикосторчу. Анан апамдар күндө эртең мен ойготчу, өрүктөр деп жайында мен өрүктөр берчүмүн апама. Апам болсо жолго алып барып сатчу да. Анан апам менен сүйлөшүп алгам. Мен 10 чакка өрүктөр берсем, бир чаккасын мага бересиз деп. Анан апам дайыма макул болчу. Эртең мен туруш үчүнчү.
Анан 10 чака өрүк берип берсем, бир чакасын мага сатып, анан келгенде акчасын берчү да. Где-то бир 7-8 класста окуп жүргөнүмдө. Анан бир күнү бир аз акчам чогулуп калган. Анан карасам, кошуналардын өрүгү сатылбай эле турат. Анан кошуналарыма барып, анан силердин огороддо өрүктөрүңөр бар экен, ошону мен терип алайын, өзүм терип алам. Мага оптом саткыла десем. Макул дешти, анан сүйлөштүм. 800 сомго 8 чака өрүгүн өзүм терип сатып алдым да аларданчы. Анан апамдар менен жолго алып барып жайында. Ал 800 сомго сатып алган өрүктөрүмдү 1600 сомго сатып кайра келдим да. Ошондо таза киреше 800 сом тапкан болдум бир күндөчү. Анан ошондо мындай ой келгенде 7-8 же 6 класста окуп жүргөм ал убакта. Эгерде мен бир күндө 800 сом таба алсам, ушуну 30 ирет кайталасам, бир айда 24 000 сом тапса болот экен деген ой келген да. Ошондо мындай эсептеп көрүп атам да мээмдечи. Анан же болбосо ушул бир күндө азыр бир кошунадан сатып алып 800 сом таза киреше табатсам, 5 кошунадан алсам там 4000 сом киреше тапса болот экен да деп ойлонуп атам. Ал убакта менин ата-энем мугалим болуп мектепте иштешчү. Алар айына бир 6000-7000 сом зарплата алчу да. Анан ушу алардан көп акча тапса болот экен деп мындай ой келген да. Элчибек Кадырбеков жөнөкөй жарандарды өнүккөн бизнестин үстүнөн карап, караанынан коркпой, ишти майдадан баштап өстүрүү керек экенин, кыбыраган кыр ашаарын баса белгилейт. Көбүнчөсү ошол мындай жаштар негизи эле чоң адамдар, чоң кишилер деле ойлонгондо мындай үстүнөн чоң картинаны карап алышат дагы, анан коркунучтуу сезилет да. Мындай чоң азыр ойлошот, чоң компанияларды көрүп алышып, аны кыла албайм деп ойлошот да. Аны мындай ылдыйдан карап көрүш керек да. Мисалы мен майдалап туруп бир күндө 800 сом таптым, значит мен 8000 сом таба алам, значит мен 24 000 сом таба алам. Ошондой чоңойтсо болот депчи. Дагы бир пример, мисалы бул жактан бир пример көрсөтүп коеюн, чтоб элдердин мындай немесин оңойлотуш үчүнчү. Мисалы бул жакта могу сүрөт турат да. Азыр могу сүрөттү азыр көп эле кишиге айтсаңыз, мисалы ушуну сүрөттү тартып бере аласыңбы мындай карандаш менен деп айтсаңыз, мисалы жок, тартып бере албайм дейт да. Эгерде мону мындай жакындатып туруп, мына могу 1 квадрат могу жерде мындай кичинекей местаны могу жерде тартып бере аласыңбы десе, тартып бере алам деп айтат баары элечи. Значит, эгер сиз ушул кичинекей жерде сүрөткө тарта алсаңыз, значит, монун баарын тарта аласыз дегенди түшүндүрөт да. Просто буга терпение керек, чыдамкайлык керек, күтүш керек. Постоянно ошого аракет кылып иштесе, бул картинаны тартып койсо болот да. Ошондой эле бизнесте деле бизнес процесстер бар, майда-майда. Ошого чыдамкайлык керек бул жакта. Максат болуш керек. Ошол максатты коюп туруп, ошого ар бир күн сайын, кичинеден күн сайын жакшылап кете берсе, чоң результатка жетсе болот да. Кыбыраган кыр ашат деп айтып коет эмеспи кыргыздарда. Ошол сөз бекерден айтылбаса керек, прям ошол иштейт да. Кыбырап эле келе атабыз, күн сайын бир эле шаг алдыга жылганга аракет кылабыз, 2 эле шаг. Биз мындай 10 шаг алдыга жылып кетели деп деле умтулбайбыз. Күнүнө кичинеден нерселерди кылып келатып, мындай карап көрсөңүз 5 жылда башка состарына караганда мындай чоң иш кылып аткандай көрүнөт экен да. А бирок биз күнүнө майда нерселерди талыкпастан, токтотпостон, ишенүү менен кылып келе атабыз. Ошон үчүн ушул ийгиликке деп айтсак болсо керек, жеттик деп ойлойм. Экологиялык жактан таза, кооз жана пайдалуу бул буюмдар жасалып бүткөндөн кийин сатыкка чыгат. Ал жактан кардарлар өзүнө ыңгайлуу жана ылайыктуусун тандап алса болот. Эми алдыда кандай пландарыңыздар бар? Кандай кошумча алымчалар боюнча ойлонуп атасыздар? Биздин эң эле чоң максатыбыз ушул Акар деген брендти дүйнөлүк бренд кылганга аракет кылып атабыз учурда. Кыргызстанда
Кыргызстандан азыр ушундай жет ата саат, мындай боз үй, комуз сааттарды жасап, Кыргызстандан тапкан акчабыздын баарын эле ушундай станокторду алып, өзүбүздүн керектүү нерсенин баарын алып, жаңы билим алып, чтоб немеге дүйнөлүк рынокко чыкканга даярданып атабыз деп айтсам болот. Жакында эле ошо негизи 2020 жылы эле Казакстандын рыногуна чыгып баштаганбыз. Магазинибиз жок болчу, бирок онлайн сатып баштаганбыз да. Анан ал жакта пандемия болуп калды, негизи дүйнө жүзүндө эле. Андан кийин ал жакта дагы революция болуп, ошондой болуп калды. Ал жакта токтотуп койгонбуз. Анан 2022 жылдын аягында кайра кириштик буюрса, Алматы шаарында азыр магазинибиз бар. Буюрса ал жакта дагы жакшы суроо талап бар экен Казакстанда. Андан кийин ошо Кыргызстандан азыр түшкөн акчаларыбызга ошентип азыр өзүбүздүн өндүрүштү чоңойтуп атабыз. Казакстан андан кийин эле ошо Казакстандын рыногун полный Астанага магазин ачкыбыз келип атат. Андан кийин СНГ боюнча СНГ Россиядагы полный СНГнын немелерине, мамлекеттерине чыгарганга аракет кылалы деп атабыз. Андан кийинки пландарыбыз Европа, Америка. Ошол жактарга Кыргызстанда өндүрүп, ошол жакка жөнөтөбүз деген максаттар бар. Максаты бийик каарманыбыздын ишинин келечегине ийгилик каалап, программабызды жыйынтыктайбыз. Каналга катталып, жактыруу белгисин басканды унутпаңыздар. Комментарийге кызыктуу каармандар болсо сунуштасаңыздар болот. Ушул жана башка кабарлар топтому менен Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот.